Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде кыргыз адабияты сабагы, биринчи сабак. Сабагыбызды баштаарда биз бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалык. Мен силерди жакшы көрөм. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы китеп жана адам. Сабактын максаты китептин жаралышы жөнүндө маалымат аласыңар, ой жүгүртүүңөр, байланыштуу кебиңер өсөт, ынтымактуу болуп, бири-бириңе сый мамиле жасоого калыптанасыңар. Балдар, силер жайкы каникул мезгилинде кандай китептерди окуп чыктыңар? Ал китептин автору ким? Кандай каармандар эсиңерде калды? Ошол китеп силерге эмнеси менен жакты? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Адамдар эмне үчүн китеп окушат? Алгачкы китеп азыр биз кармап тургандай формада болгонбу? Жок, балдар. Адамзаттын тарыхында китеп дароо эле ушул силер кармап тургандай абалда боло калган жок. Китептин тарыхы узак. Китептин жаралуу тарыхы. Адамдар жазууну ойлоп табышкан соң, кандай окуя болбосун жазууга аракет жасашкан. Жана китеп жасоо үчүн ар түрдүү материалдарды пайдаланышкан. Мисалы, папирус өсүмдүгү, чопо, жаныбарлардын териси, таштар жана жибек кездемелерин пайдаланышкан. Биринчи жолу китепти кагаз түрүндө кытайлар жазышкан. Башкача айтканда, кагазды биринчи болуп ойлоп табышкан. Кытайда биздин заманга чейинки 16-кылымдарда иероглиф жазууларын ойлоп табышкан. Адегенде аларды ташбакалардын таш тонуна, жаныбарлардын терисине, дарактардын кабыгына жазган. Кийин бамбук дарагынын сөңгөгүнө жибекке жазууну ойлоп тапкан. Жазууда дарактардын ширелерин пайдаланышкан. Биздин заманга чейинки 3-кылымда тушту ойлоп таап, аны менен жазган. Ата-бабаларыбыз да таш бетине жазгандыгы маалым. Ал эстеликтер Орхон эне сайда, Таласта, Кочкордо азыркы күнгө чейин сакталып келет. Балдар, китеп бизди эмнеге тарбиялайт? Китептер бизди боорукер болууга, бири-бирибизге аяр мамиле жасоого, ак көңүл боло билип, башкалардын абалына түшүнүү менен мамиле жасоого тарбиялайт. Китеп биздин эмнебизди өстүрөт? Китеп биздин тилибизди өөрчүтөт, сөздүк запасыбызды кеңейтет. Ал өзүбүздүн оюбузду кеңири айта билүү менен башкалардын эмне деп жаткандыгын билүүгө жардам берет. Китеп эмнеге үйрөтөт? Китеп ой жүгүртүүгө үйрөтөт. Китеп сүйлөөгө үйрөтөт. Балдар, ошондой эле китеп адамдарды түшүнүүгө үйрөтөт. Китеп адашканда жол көрсөткөн шам чырак. Ал кишинин башына мүшкүл түшкөндө аны унуттурчу дары. Аны көп окуган адам кыянатчылыкка, абийирсиздикке бара албайт. Акын Алыкул Осмонов мындай ыр-саптарын жазган. Китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй сунуу акыйкат, анын ар бир барагы. Үйгө тапшырма балдар. Дептериңерге китеп тууралуу макал лакаптардан жазасыңар. Ошондой эле тапшырмаңарды кайтарым байланыш саат 17:15-тен 17:35-ке чейин WhatsApp'тан кетиресиңер. Саламатта калгыла.